9-май жеңиш күнү. Улуу ата мекендик согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. 1941-жыл 22-июнь эле улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинен 1000ге жакын аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болушкан. 1945-жылдын 9-май зор кубанычтын күнү болду. Миллиондогон элден айрылып турса да, бүгүн бул күнү элибиз абдан сүйүнүштү. Андан бери 75 жыл өттү. Бирок согуштун так өчкөн жок. Ал так ар бир үй бүлөдө, ар бир адамдын көкүрөгүндө сакталып калды. Ошондуктан бул майрам улуу майрам. Советтер Союзунун баатыры наамын алган баатырлар: Дүйшөнкул Шолпоков, Чолпонбай Түлөбердиев, Дайыр Асанов жана башкалар. Биздин сыймыбыз болгон баатыр аталарыбыз: Жангазиев Акматалы, Арыкбаев Базыл Акмат, Абыканов Акынбек, Бакасов Тургунбай, Жамангулов Карыбай, Шамшидинов Анарбек, Манбетов Сагынтай жана Иманов Ияз болушкан. Эч ким эч нерсе унутулбайт. Адабий окуу китебинен Аалы Токонбаевдин Жашасын улуу жеңиш аттуу ырын көркөм окуйбуз. 9-май кандай майрам экен? Токонбаевдин Жашасын улуу жеңиш ыры эмне жөнүндө? Быйыл улуу жеңиштин канча жылдыгын белгилеп жатабыз? Үйгө тапшырма "Мен согушту жек көрөм" деген темада дил баян жазуу. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Саламатта калыңыздар.